Саламатсыздар, урматтуу мекенес, саламатсыздарбы Ырлам айке. Суроо берүүчүлөр кезекке туруп суроо жазабыз. То есть кнопканы басып кезекке жазылабыз. Жанагы бизде кезекке жазылган биринчи мекендеши терпение деген. Терпение сурооңузду бериңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менде мындай суроо бар эле да. Мен өзү Кыргызстандан жакында эле келгемин да. Бир 5 күн болду. Анан регистрация өзү 1 айга чейин срок бар го. Мен иштеп атам да, ошо иштен эслик кармаса проблема болобу же болбойбу? Иштен кармаса проблема болот, потому что сиз ошо ишке киргенге чейин трудовой договоруңузду жазап, эгерде ишиңиз даяр болсо, анан сразу эле 1 жылдык регистрацияга коюшуңуз керек. Регистрациясы жок, ал жерде учету жок, иштегенге тыюу салынат негизи. Болду, рахмат. Чоң рахмат. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Трудовой договор боюнча сурайын деп аткам да. Так. Мен деген парикмахерскийде иштейм, бизден неофициальный жумуштайм. Анан аны неофициальный болгон үчүн продление кылганга трудовой договор жазабайт. Ошондуктан самозанятие кылдырсак, продление кылдырсак болобу ошол самозанятие менен? Самозанятый кыласыз, андан кийин ошореки иштеген жериңизде ишканаңыз мененби же ошореки сизди жумушка алган киши менен гражданско правовой договор түзүш керек. Гражданско правовой договор түзүп, андан кийин ошореки гражданско правовой договордун негизинде регистрацияңызды узартсаңыз болот. Байке ушуну кайталап коесузбу? Жакшы түшүнбөй калдым да. Иштеген жериңизде ишке алган киши менен сиздер гражданско правовой договор түзөсүздөр. Уведомление болот, ал уведомление о заключении гражданско правового договора деген уведомлениеси бар. Ошол уведомленияны толтуруп, договор түзгөндөн кийин 3 күндүн ичинде уведомленияны почта аркылуу ошол сиздер регистрация болгон райондун федеральный миграционный службасына да УВМге жөнөтөсүздөр. Ошол самозанятый эмес, значит. Андан кийин самозанятый болуп катталасыз, аны МФЦдан кылат. Андан кийин регистрацияңызды узартсаңыз болот. Значит, кылса болот, могу парикмахерский кылып бериш керек, ошондойбу? Жок, парикмахер кылбайт, экөөңүздөр кыласыздар. Парикмахер хозяин экөөңүздөр түзөсүздөр трудовой договорду, гражданско правовой договор. Ошол боюнча суроо берейин дегем. Чоң рахмат. Эң жөнөкөй гражданско правовой договор түзүш эң жөнөкөй. Эгерде сиздин ошо парикмахердин ээси гражданин Россия болсо, ал налог төлөбөйт. Налогду өзүңүз төлөйсүз, жана самозанятый болуп катталгандан кийин, так что ага только сизди легалдаштырганга гана мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, эфирден кийин ушу Кубатбекке чалсаңыздар, ошо гражданско правовой договор боюнча жакшылап түшүндүрүп берет. Кандай номерин кайсынан алсак болот, Кубатбек Орозов? Жазып койдум мен сизге. Жазып коесуз. Мен сизге жаздым. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Эчтеке эмес. Оксана, бериңиз сурооңузду. Оксана, вы меня слушаете? Талантбек Битимур, бериңиз сурооңузду. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Амансыздарбы? Рахмат. Ирлан ага, сизге суроо берейин деген элем да. Менин регистрациям бүгүн бүттү да, 23 марттачы. Андан соң 10 күн мурун эмеге узартканы бергенмин да, продлениягачы. Азыр эми сурасам, пока белгисиз болуп жатат дейт, мо кечеги окуяга байланыштуучу. Ошондо эгерде чыкпай жатат экен да, эгерде мисалы полицейскийлер токтотсо, эч кандай зыяны тийбейби? Мен айтамын да, тиги могул жак мен тапшырганмын, бирок чыкпай жатат ФМСтен деп. Ошол кандай болуп калат? Сизге зыян тиет, анткени 1 күн болсо дагы сиз ушуреки регистрациясы жок жүргөнгө болбойт Россиянын территориясында. Сиз 10 күн мурун хозяин менен бергенсиз да, үйдүн ээси берди белесиз да, госуслуг аркылуу? Жок, тиги Сираж деген юрист бар экен го, таанысаңыздар, Сираж Адылов деген. Ошолдун командасына берген элек да. Азыр айтсак уже пока белгисиз болуп жатат дейт. Эми
Шираш Адилов, сиздин мындай регистрацияңызды мойнуна алгандан кийин убагында жасап берсе жакшы болмок, конечно, да. Бирок сизге ошо көчөдө регистрациясы жок жүргөнгө вообще не советую, да, мындайча айтканда, кеңеш бербейм. Потому что кармалсаңыз, бул выдворение болуп кетишиңиз мүмкүн. Түшүнүктүү. Биз мисалы эмеден чыктык десекчи, продлениеге бергенбиз, бирок бүгүнкү кечеги окуяга байланыштуу чыкпай жатат десек да аны түшүнүп кабыл алышпайбы? Эч кандай закон боюнча регистрациясы жок жүргөн же тапшырган деген сыяктуу маселелерди полиция кызматкерлери карабайт. Макул, рахмат. Хорошо. Ошондуктан тезирээк чыгарып берсин, требовать этип келе да, эми акча төлөдүңөрбү, убагында жасап бериш керек да ал деле. Макул, рахмат. Так, Бек сурооңузду бериңиз. Бек суроо бар сизде? Сурооңузду бериңиз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Мен бере турган суроо малды да берип койду да, ошону азыр мен да айтып коеюн. Мага да жазып койгула жанагы гражданско правовой договор боюнча оказание услуг керек эле магачы. Ошону удаленно кылса болот да, бир опуска барбай эле жасап туруп. Вот, конечно, сизге жазып койдум. Номериңе жазып коесуңарбы, анан байланышам мен да. Ишканада жазып койдум Бек. Рахмат чоң. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Оксана, угатасызбы мени? Сурооңузду бериңиз, сурооңуз болсо. Кезек алдыңыз эле. Мен метродо болчумун, ошол угууга рахмат. Макул. Метродон чыкканыңыздан кийин микрофон. Бере бериңиз, макул, бере бериңиз. Угулуп атат жакшы. Ладно. Так, бака суроо берүүчүлөр жок болуп атат бизде. Нурлан байке, кыскасы азыркыча окуянын кабарыңыз бар болуш керек. Ошол жанагы Сирена деген бизде эмне деп коет? Операция. Операция тапталды. Органдарды буга катуу неме болгондур. Проверка катуу болуп, ушул жөнүндө кичине биз угуп жаткан мекендештерге айтып койсоңуз, запись жакшы болсо ютубка чыгарабыз, конечно. Эми көчөкү болгон окуялар бул Россиянын территориясында бул, конечно, аябай өкүнүчтүү. Ушул экиндей чоң теракттар, бул жайкын адамдарга карата жасалган бул эми кылмыш, чынын айтыш керек. Бирок ошол эле учурда ушул экиндей окуялардан кийин текшерүүлөр күчөйт. Көчөдөн бери ошо Кыргыз Республикасынын элчилиги тарабынан да көптөгөн кайрылуулар болуп атат, чтобы эч жака чыкпай, кандайдыр бир массовый мероприятияларга барбашын. Ушу кыргыз жарандарынан өтүнөт элем да. Кафе, сафе же болбосо ушул экиндей концерттин баардыгы деле отмена болду. Все равно ушул эл чогулган көп жерлерге барбай турушун суранат элем да. Андан сырткары эми ушул Сирена деген операциянын өзүн дагы мындай чечмелей кетсек, бул текшерүүлөр күчөйт. Ар кайсы жерлерге ушул экиндей полиция кызматкерлери куралчан жүрүп, куралчан кандайдыр подозрительный кишилерди текшергенге акысы болуп калат да. Анан эң жаманы ушул экиндей операциялар киргенде, эгерде ушу токтотулган адам өзүн кандайдыр бир шектүү алып жүрсө, же болбосо качканга аракет кылса, ошол кишилерге курал колдонууга уруксат берилет. То есть эгерде сиздерге текшерүү болуп калса же кандайдыр токтотсо, эч кандайдыр бир шек жаратпастан документтериңиздерди алып чыгып көргөзүп, суроолоруна так жооп берип, эч кандай лишний движение кылбаганга аракет кылыңыздар. Анткени ушул экиндей учурларда күч органдары курал колдонууга акысы бар. Эми бул жакын арада деле бүтөт, Кудай буюрса. Ошол ошо кыргыз жарандарынан суранат элем, өзүңүздөрдү кармап, эми чужой бөтөн жерде жүрөбүз. Анын үстүнө ушул экиндей кыйын кезең болуп турганда, өзүңүздөрдү кармап көпчүлүк чогулган жерге барбашыңыздарды суранат элем. Ошондо Нурлан байке, жанагы каршылык көрсөтүп, подозрительный действие кылса, атып эле салат деп айтып коелу да, мына ачык элечи. Эми өлтүрүп атпаса дагы курал колдонот да. Курал колдонууга акысы бар. Операциянын учурунда.
Так, бизде Назира деген мекендешибиз суроосун деп турат. Назира, сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Мен Кыргызстандан 29 сентябрда келген элем. Анан 3 айлык регистрация жасатып, өзүм барып жасаткамын да. Эме мененчи, прям хозяйка менен. Анан экинчи продлениеге бергенимде уже ишканам оформление кылайлы 3 айдан кийин деп, жаңы жылдан оформление кылайлы дегенде, чындыгында бирөөгө берип жасаткамын. 9 айлыкка. Алар деле фальшивый жасаптыр. Анан ишканама деле ошол эле неме регистрацияны берип, договор жасайбыз Назира деген. Анан алар айтып калды, Назира сеники просрочный регистрация болуп, чорнойда келсин, сени 3 жылга чорнойго киргизип коюптур деди. Анан мен текшертип көрсөм, чындыгында 3 адамдан текшерткенде бирөөсүнөн чыкты. 24 ноябрда мени чорнойго киргизип коюптур да. Мен регистрациям таза боюнча эле 1 айдан кийин эле киргизип койгон да. Ошондой болушу мүмкүнбү? Себебин кантип билсе болот? Назира, сиз мурун дагы Россияга келгенсизби? Москвага 2021 келип баштадым. Ошо сиз мурун ал черный списокко баягы бир эле кандайдыр бир катачылык кетирсе аны менен салбайт. Значит, сизде бурекеге чейин дагы Россиянын территориясында жүргөндө штраф алгансыз. Же болбосо ушул экинде мелкий штрафтарды алгансыз да, бир 2 жолу. Ошонун негизинде анан сизди черный списокко салды да. Ал сразу эле салынбайт. Эки жолу штраф алсаң эле сразу сала албайт. Если мен ошо 20 неофициальный дейсизби жеке? Ооба, 2021 келгенден баштап неофициальный иштеп жүрдүм да, анан 23-жылы официальный бир жерге ишке киргенимде, анан черный списокко салып коюптур. Себебин билбей атабыз да. Мисалы, мен штраф алган эмесмин, чындыгында штрафым жок эле. Анда Назира, как раз ошол эки сиздин трудовой договор алып официальный иштебей жүргөнүңүз дагы ошо кара тизмеге киргизүүгө негиз болот да. Потому что сиз границадан өткөндө работа дегенди цель въезда работа деп чыгасыз да, туура айтамбы? Ооба. Сиз Россияга келесиз дагы, Россиянын территориясында эч кандай трудовой договор оформить этпейсиз. Ошол жылдын ичинде. То есть бул дагы Россия Федерациянын федеральный миграционный службасына, жанагы погран службасына сиз жалган маалымат берген болуп эсептелинесиз. Түшүнөбүзбү? Ошол себептен киргизип коебу? Ошол себептен дагы ушул экинде киргизип коет. Ошондуктан баардык эле ушул эки кыргыз жарандарына суранат элем, өтүнөт элем. Сиздер мындай үчүн бул 1 ай без регистрация жүргөнгө уруксат да. Ошо 1 ай без регистрация жүргөн убакта бул баягы мындай халявный убакыт эмес. Ошол убакытта регистрация жасаш керек 3 айлык. 3 айлык регистрация жасагандан кийин анын 3 айын прям акырына чейин күтпөстөн ушу трудовой договор оформить этиш керек. Обязательно, милдеттүү түрдө. Бир жолу. Түшүндүңүздөрбү? Же болбосо гражданско-правовой договор оформить этиш керек. Анткени Россия Федерациясында 90/180 деген закон нормасы бар, ченеми. То есть Россия Федерациясына кирген жаран 90 күн регистрациясы, мындай жумушу жок, ушул экинде жүрө алат. 90 күн. То есть, мисалы үчүн кирдиңиз, 30 күн жүрдүңүз, андан кийин дагы узарып кетип атат. Көрдүңүзбү? Сиз ошол 90 күн ичинде сиз бир да жолу трудовой договор оформить эткен жоксуз. Ал эгерде сиз трудовой договор оформить этпесеңиз, сиз Россиянын территориясынан чыгып, дагы 3 айын, кийинки 3 айда Россиянын территориясынан сырткары жүрүп, анан кайра киришиңиз керек. Түшүндүңүзбү? Эмеси жокпу анда. Мен да ошо азыр бирөө айткандай, мен да адвокаттар менен ошо сүйлөшүп көрдүм, ушинтип YouTubeга чыккан эмелер менен. Анан алар айтты, эгер ишиңизден договор алсаңыз, биз ошол черный списоктон чыгарганга жардам беребиз деп. Болушу мүмкүнбү? Эми бурекеженде кандай десем, мен андай адвокаттарга ишенбегиле деп деле айтпайм да. Бирок көпчүлүгү ушул экинде багыш кыргыздарды алдап атышат да ушинтипчи. Сиздин случайда, сиздин шартта, например, эгерде трудовой договоруңуз сиз уже черный списокко түшкөндөн кийин оформить этип атасыз да. Эгерде сиз черный списокко чейин официально иштеп келген болсоңуз, например, 1-2 жылда, анда ушул экинде кандайдыр бир кылып обжаловать этсе мүмкүн болмок. А так азыр сиз уже черный списокко түшкөндөн кийин оформить этилген трудовой договорлор ал жерде эсептелбейт. Анан эми ошол экинде юристтер бар экен,
ошол экен дагы алдап коюп атат да, мен сени черныйдан чыгарып берем, 20 миң акча бер, 30 миң акча бер. Акчаңызды алат, бир кагаз жазып берип коет сизгечи, сотко кайрылды дегенчи. Анан күтөт, бир 2-3 айдан кийин сизге айтып коет да, ай Назира болбой калды, сеники оказывается болбойт экен деп коет. Сиз акчамды кайтарып бер десеңиз айтат, мен сага мына могу арыз жазып бердимби, все, саламу алейкум, до свидания деп коет. Рахмат. Ошентип алданат да. Лучше сиз желательно сиздин туугандарыңыз гражданин Россия жокпу? Атаңыз, апаңыз, жолдошуңуз же балаңыз? Жок. Агайын-инилериңиз, эже карындаштарыңыз? Жок. Бир тууган. Эгерде андай шарттарыңыз жок болсо, анда желательно эми уведомление алган жоксуз да сиз колуңузга? Жок, мен эч нерсе билгем жок. Ошол ишканам оформление кылабыз дегенде билишти да. Так мен деле ой, 1 жылга регистрацияга берип койдум деп кыйын болуп жүрө бермекмин да мен дагы. Анан ал регистрация кылгандар дагы таза кылбаган, ошолор да билбейди да, мисалычы 1 жылга жасагандарчы. Эми алар мына сатып алып атасыңар, ошо сатып алган регистрация, сатып алган трудовой договорлор фальшивый. Ошол экен сатып албагыла деп эле кеңеш берет элем негизичи. Анан сиздин случайда сизге кандай кеңеш? Сиз эми негизи бул черный списокко түшкөндүгүңүз тууралуу официальный бумага алышыңыз керек, уведомление. Да? Ошону кайдан алат? Ким берет? Аны федеральный миграционный служба берет, сиз кармалгандачы. Анан эми ошо эгерде уведомление берсе, сиз сразу ошол замат Россиянын территориясынан чыгып кетишиңиз керек. Так как сизге уведомление бериле элек, эми мен билбейм, бурекине мага эч ким айткан эмес деп эле акырын иштеп жүрө берсеңиз болот. Бирок жүрө берет экен да. Билбеген киши. Бирок эми сиздин документтериңиз базага кирбейт, так что милицияга түшпөгөнгө аракет кылыңыз. Эми регистрацияларды придется мындай фальшивый жазып алып жүргөнгө туура келет да сиздин случайда. Рахмат чоң. Кошумча суроо Назира эже азыр не уведомлен, значит не знал деге жүргөн болот да. Ошондо вдруг эми квартирадан Кудай сактасын эми бир жерден полиция кызматкерлери камап калса, бул жүрүм туруму кандай болуш керек? Эмне деген сөздөр айтыш керек? Эмне сөздөр айтпаш керек? Эми мен регистрацияга турган мынакей регистрация, мен айтып атам го, фальшивый болсо да регистрация жасап жүрүш керек. Мен баягы черный списокко түшүп калыптырмын, эчтеке документтин кереги жок деп жүргөн болбойт. 9 айга жасатканым колумда жүрөт да, ошолчу. Ошону эле кармап жүрө бериңиз. Анан эгерде текшерип калса, сен черный списокто экен деп, анан колуна уведомление бериш керек, то есть чыгып кет депчи. Так как уведомление албаган киши бул жөнүндө билбейт, значит, как бы ошентип эле кээ бир кишилер даже ошо 3 жылга черный списокко түшүп билбей жүрүп эле анан 3 жыл өтүп кетип атпайбы Россияда жүрүп элечи. Ошентип айтышты мени. Рахмат чоң, ишиңерге ийгилик. Ошо. Ой, оказывается, я не знала деп, ушундай экен. Вот хорошо я деп айтасыз да. Я буду судиться, это коркутуңуз. Я буду судиться, я официально работаю. Я буду судиться, ошентиңиз анда. Рахмат. Хорошо. Макс суроосун берди. Пока суроо берүүчүлөр жок окшойт. Суроо бере турган мекендештер кнопканы басыңыздар. Анан силерге микрофон жандырам. Да, бир суроом бар да. Айтыңыз. Гражданский правовой эме боюнчачы, договор боюнча. Тиги Россиянын гражданы, азыр ошо ГПХ боюнча көп тааныштар, туугандар ошондо договор түзгөнгө суранып атышат да. Россиянын гражданы мисалы, ал өзү официально бир жерде иштейт, 100 миң айлык алат. Анан ошондой ГПХ иностранный граждан менен канча адамга чейин мисалы трудовой договор түзө алат? Количествосы какой-то бар да, ошону кандай каяка маани бериш керек? Тиги адамга түзүп атканда ал услуга тебе оказывать, и ты будешь платить им деньги. А өзүң зарплатада иштесең, анан тиякада сапа жетиш керек да, ошолордундай айтып койсоңор түшүнүрүп. Бек тууган, мындай да, гражданин Россия официально иштейби, иштебейби, ага кандайдыр бир ИП, ЧИП ачылганбы, ишкана ачылганбы, ал не имеет значения. Закондо жазылган любой физический лицо, вот, например, мен бир жерде иштейм да, туура айтамбы? Бирок мен мисалы үчүн үйүмдү уборка кылганга бир иностранный гражданин менен договор түздүм. То есть это не возбраняется, потому что российский гражданин бул жерде налогту төлөбөйт. Налогту ошол эки
иностранный гражданин договор түзгөн, өзү төлөйт. Түшүндүңүздөрбү? Так что бир экиченде невозбранять. Анан жанагы сурооңуз бир кишиге канча кишини оформить этсе болот? Конечно, эми ал жерде деле закондо жазылган эмес. Бир кишиге мисалы үчүн 4 киши, 5 киши оформить этилсин депчи. А так вообще желательно көп, өтө көп 10 киши, 15-20 кишини бир кишиге оформить этпеш керек. Желательно. 3-4 киши болсо болот. Андан ашылбаш керек. 3 деңизден бул. 3 киши, 4 киши да, ошол экенинен ашыбаган. Подозрение вызывать это эртең мыйзам чыгарышат барчы дагы ушул. Правовой боюнча. Бул азыр бар экен акчасы. Ооба да мисалы кээкилер эми тууган урук баягы тааныштар суранып берет экен да, эми сенки бар эме кыл депчи, түзүп туран жумуштан иштеген жерден бербей атат депчи, регистрацияларды продление кылыш керек. Анан тиги өзү иштейт эми официально. Мен таанышым суранды да. Анан тиги эмеде да ошо доход да болуш керек да, тиги Россияга 3-4төнү оформить этсең, тилерге сен минимум 20 000 айлык берем деп жаздың тур договордо. Анан өзүңдө официально доходуң жок, анан кайсы акчаң менен тигилерге расплачивайся, типа тебе же оказывают услугу. Ошолордо совпадение болуш керек да. Жок эми бек логически ооба, логически түшүндүрдүңүз, туура эле, бирок ал жерде мисалы үчүн сиздин үйүңүзгө келип сенин доходуң канча деп эч ким сурабайт. Гражданско правовой договор түзгөндөчү. Эми азыр адамдарды билесиз. Официальный иштегени бар, официальный эмес иштегени бар, фрилансер дегендер чыкты, мисалы үчүн да. Чет мамлекеттен, мисалы үчүн үйүнө отуруп алып чет мамлекеттеги организацияларга иштеген кишилер бар. Так что бир экиченде эч ким келип сен доходуңду сурап, анан доходуңа жараша там кишини кой деген, договор түз деген закон жок. Түшүнүңүзбү? Бир экиченде Россия Федерациясынын гражданына мындай договор түзгөндө коркунуч деле жок да, мындайча айткандачы. Единственный коркунуч ушу эгерде постоянный работа болуп калса, ошолеки миграционный налоговый ушул жерде жок, буреки деген постоянно иштейт экен ишканада. А так бурекини гражданско правовой менен оформить этип коюп тур деп гана штраф салбаса, башка убакытта штраф сала албайт. Налогтон качыш. Налогтон качыш үчүн жасап коюптур депчи. Анан экинчи тарабы бар. Ушу гражданско правовой договорду көп эле кишилер түзүп атат. Бул жакшы эми выходтан чыккан бир жолу. Бирок ошолеки кишилер Кыргызстанга кетип атканда обязательно ошолеки жана гражданско правовой договор бүттү деп дагы кайра уведомление жиберип коюш керек. Обязательно. Эгерде ошолеки баягы уведомление жибербей калса, ал до сих пор ошол жакта оформленный болуп бойдон калып калат. Самозанятыйды ачканда Кыргызстанга кетип атканда обязательно жаап кетишиңер керек. Потому что сиздер Кыргызстанга кетип каласыздар, 1 жыл жүрөсүздөрбү, 6 ай жүрөсүздөрбү, а самозанятыйды жаппай кетсеңиздер, ал жерге налог чогулуп калат. Эртең анан келгенде штраф салынат, налог төлөгөн жок деп. Ошондуктан ушу ачканга жараша жапканды дагы унутпаңыздар. Нурлан айка да кошумчалап айтып коеюн, ал ГПХ түзүп берип атпайбызбы бир паспортко депчи. Анан биз неме объявлениялар чыга баштаптыр уже, жанагы өзүбүз эш паспорт таап түзүп коебуз дегендер экен. Андай нерселер биздин кээ бир кыздарга жагат экен да. Өзүлөр эш паспорт таап алып, өзүлөр түзүп коебуз дегенде чыгат. Анан ошондойлорго желательно түздүрбөгүлө деп айтат элем. Себеби мына айтып атпадыбы? Сөйттө көп болсо бир адамга оформление. Анан жанагы вопростор болушу мүмкүн да. Себеби сен иностранецти нанимаешь, а он кто, он может там террорист, мага деген вопросту бергенге учургандардын акысы бар негизичи, мыйзам боюнча. Ошон үчүн биз эмне үчүн кылып атабыз? Фальшивый болбош үчүн максат. Адам өзү участвовать этиш керек да, ошол документтин түзүлүшүндө, оформлениесинде адам иммигрант биздин неме боюнча өзү участвовать этиш керек, өзү уведомление жөнөтүш керек, өзү бир адамды таап келип ошол менен келишим түзүш керек. Сен мага түзүп бер депчи. Ошого окшогон нерселерге аралашсаңар, силердин документиңер таза болот да. Анан жанагы интернеттен, WhatsApp'тан чыгып, ой бизге чал, бизге акчаны бер, биз бүтүрө коебуз дегендерге мен кеңеш берет элем. Мына ишенбеңиздер. ГПХ это выход из ситуации только в том случае, эгер сиздерде там чындап эле бир ишиңерде баягындай иш болсо, неофициальный иш болсо. Анан даже официальный иштеп туруп анан трудовой договорду ала албай атып деле эреккенден аны сурабастан бияктан ГПХ жасап койгондо эле болбойт. Ошо иштеген жериңерден адвокаттарга барып айткыла. Ой бергиле мага. Беришиңерге милдеттүүсүңөр. Болсо силерге штраф болот 800 000, мага да штраф болот. Мени депортация кылат. Ушундай түшүндүрүү иштерин мындай айтып жүрүшүбүз керек болгондар.